Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер, урматтуу өкмөттүн мүчөлөрү. Менин биринчи суроом, тесттин жетекчиси бар бул жерде? Эгерде боло турган болсо, ошо тесттин жетекчисиге да. Мына бүгүнкү күндө ТЭЦке азыр бир 30-40 тай машина көмүр алып келип туруп, түшүрө албай турат 2 күндөн беричи. Буга кандай деп жооп берет элеңер? Кыдырбаев Узак, генеральный директор электрических станций. Вот в данный момент у нас технические причины, тут день-два мы закончим, там у нас весовые проблемы были, из-за этого только сейчас. А так, по поставкам угля у нас отставаний графиков нет, и наоборот мы с опережением работаем. Ошого Дүйшөнбек Тешербекович, мен айтып коеюн деп атам мынакей. Кели ушул жерде 2-3 күндөн бери турат, көмүрүн түшүрө албайчы. Мен эмнеге десем, мына бүгүн сиз айтып калдыңыз, Казакстандан көмүр келип калды депчи. Ошо себептен анда биздин өзүбүздүн көмүр өндүрүүчүлөр дагы пут басып атыпсыңардар дачы. Бул көмүр таш көмүрдөн келаткан көмүрлөр экен. Мына азыр кыш мезгилине чейин алар ташып алайлы деп атат. Эртең кар жагандан кийин өзүңүз жакшы билесиз да. Ал жактан кантип алып келишет көмүрдү? Ошондуктан токтоосуз ошол жерге келгенде кезеги жок, түшүрүп турбайсыңар көмүрлөрдү. Зиядин Исламович, мен азыр бул жактан чыгып эле ошол жерге барам, анан сиздерге жообун айтам ошол жерде. Мен көрөйүн жерине чыгып эле. Рахмат, ушуну көзөмөлгө алып койсоңуз. Андан кийин мына сиз жанагы өзүңүз докладыңызда эле биринчи айтып кеттиңиз. Быйылкы жылы биз жанагы жылуулук иштеткен үйлөргө электр энергияны биз уруксат бердик депчи. Бүгүнкү күндө ошол Кыргызстанда өндүрүлүп аткан электр энергиянын ушул кубаттуулугу жетеби ошолордун бардыгы? Жетет. Кудай буйруса жетет. Ошонун бардыгын эсептеп биз ошол четтөөнү алдык. Эгерде жеткен болсо жакшы. Анан эми биз азыр сиздер айтып атасыздар, мына Токтогулдагы суунун бүгүнкү күндө көйгөйү жок, ошондуктан сууга ишенип атасыздар да, туурабы? Анан эми биз кийинки жылы кандай жыл болот, ошого дагы карап, сууду дагы бир акырын мамиле жасап иштетишибиз керек да. Себеби кыш кандай оор келип калышы мүмкүн быйыл мисалыга. Ошол себептен ушул суунун запасынан карашыбыз керек. Андан кийин жанагы Ош теплоснабжение боюнча мен дагы айткым келип турат, ушул министрликке эртең өзгөртүүлөрдү алып келип атасыздар. Ушул жанагы 131 миллионду 10 секунд. 131 миллион сомду ошону чечип берип коюңуздар. Мына жакшы быйыл дагы күз жакшы болуп, жылуу болуп, Ошко бүгүнкүгө чейин Ош шаарында жылуулук бериле элек мисалыга. Ошондуктан ушул акча каражатын караштырып койсуңдар, сурап кетип өтүнүп.